Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда Элиза Киненбаева. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Түндүк Кореяга Кошмо Штаттардын чечкиндүүлүгүн сынап болсун кайрадан эскертип, кандай гана чабуул болбосун алар эффективдүү жооп кайтарышаарын убада кылды. Бул тууралуу Пенс 19 апрелде Жапонияда учак алып жүрүүчү Рональд Рейган кемесинен сүйлөгөн учурунда айтты. Дүйшөмбүдө Корей жарым аралын бөлүп турган куралсыздандырылган тилкеге бардым. Ал жактан чек арага күнү-түнү көз салып жаткан эр жүрөк кыз-жигиттерге жолуктум. Алар жана бул аймакта жашагандар билесиңер, Түндүк Корея Тынч океан аймагындагы Азия мамлекеттеринин коопсуздугуна жана дүйнөгө коркунуч туудуруп жаткан эң кооптуу өлкө. Президент Трамп белгилегендей, стратегиялык чыдоону доору аяктады. Эки күн мурда Түндүк Корея кезектеги ракетасын учуруп, бирок сыноосу ийгиликсиз аяктаган. Ал эми буга чейин Корей жарым аралын карай багыт алды деп айтылган америкалык кемелердин тобу Австралияны көздөй бурулганы маалым болду. Бул тууралуу бүгүн АКШ армиясынын Тынч океан командачылыгы маалымдады. Ауганстанда Ислам мамлекети экстремисттик уюму колдонуп келген туннелдер системасына АКШнын өткөн аптада ташталган эң чоң өзөктүк эмес бомбасы Пакистан, Тажикстан, Өзбекстан, Орусия, Индия жана башка бир катар өлкөлөрдөн келген согушкерлерди жок кылды. Бул тууралуу Ауганстандын коргоо министрлиги шейшембиде билдирди. Салмагы 9800 килограмм келген бомба өлкөнүн чыгышындагы Нангархар провинциясында радикал уюмдун согушкерлери колдонгон туннелдер менен жер төлөөлөрдүн комплексине 13 апрелде ташталган. Оған расмийлери жана Пентагон билдиргендей, соккудан Ислам мамлекети террорчулук уюмунун 96 согушкери, анын ичинде топтун 4 негизги лидери мерт болгон. Ошондой эле жер төлөөлөрдүн системасы жана согушкерлердин колундагы курал жабдыктын ири кору да жок кылынган. Македонияда этникалык калбандар партиясынын башкаруучу коалициянын курамына кошулушуна нааразы болгондордун акциясы уланууда. 18 апрелде миңдеген демонстранттар Борбор Скопьеде парламент имараты алдына келишип, евро биримдикке каршы ураандарды чакырышып, жаңы шайлоо өткөрүүгө жана коалиция боюнча өнөктөштөрдүн албан тилин экинчи расмий тилге айлантуу пландарынан баш тартууга чакырышты. Бир нече аптадан бери бийликтеги партия коалициянын жаңы өкмөт куруу жана парламент спикерин шайлоо аракеттерине жол бербей келет. Буга байланыштуу өлкөдө 2 айдан бери нааразылык акциялары тутанууда. Демонстранттар президент Ивановду колдошуп, көпчүлүк коалицияга жаңы кабинетти түзүү укугун бербей жатканын туура көрүшөт. Кошмо Штаттар жана евро биримдик Македониядагы узакка созулган саясий кризисти токтотуу үчүн бийликтеги партияны мындай тактиканы токтотууга чакырышты. Казакстандын Актөбө облусунда суу ташкын коркунучу сакталууда. Казгидромет дарыялардын деңгээли дагы көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертип жатат. Облустук өзгөчө кырдаалдар мекемеси акыркы суткада Каргалы дарыясы нугунан чыгып, жээгиндеги айылдардагы 400гө жакын адам башка жакка көчүрүлгөнүн кабарлады. Садовая айылын шейшемби түнү суу каптай баштады. Айыл тургундары балдарын жана документтерин коопсуз жайга алып барып, коркунуч астында таң атырганын айтышууда. Акыркы маалымат боюнча Садовая жана Нефтяник айылдарында 47 үйдү жана бир нече короо жайды суу каптаган. Ушундай эле кырдаал учурда Акмоло, Актөбө, Караганда, Костанай жана Түштүк Казакстан облустарында да байкалууда. Швециялык окумуштуулар жер планетасындагы байыркы өсүмдүктөрдүн калдыктарын тагышты. Табиат музейинин кызматкерлеринин айтымында байыркы таштардын бетинде сакталып калган кызыл суу өсүмдүктөрү болжол менен мындан 1 миллиард 600 миллион жыл мурда пайда болгон. Адистер Индиядан алынып келинген өсүмдүктөрдүн калдыктарын атайын рентген менен изилдешкен. Биз бир катар таштарды анализдеп көрдүк. Ташта калган өсүмдүктөр 1 миллиард 600 миллион жыл мурда бар болгон деп ишеничтүү айта алабыз. Илимпоздор белгилегендей, бул ачылыш татаал организмдер жер жүзүндө болгонгондон 400 жыл мурда пайда болгонун далилдейт. Алар бул калдыктар дагы көптөгөн ачылыштарга түрткү берерине ишенишет. Мына ушул жана башка жаңылыктар бизден сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык Чекиторг, ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.